Ел чайчылы теледоборунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Айта кетели, сиздерге көптөн күткөн убакыт келди деп айта алам. Анткени биринчи бөлүгүбүздө сиздерди коногубуз менен тааныштырганбыз. Дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Айзада Тумакова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Москвадагы Көркөм Сүрөт Академиясынын ардактуу мүчөсү жана жаныңызда Алтынай Акматова, сиздин кызыңыз биринчи кезекте, жана албетте Базарбаев атындагы хореографиялык мектебинин хореография багытындагы мектебинин экинчи классынын бүтүрүүчүсү. Жана айтып атпадым белем, байкадым отурушкандарын. Биринчи бөлүгүбүздө Айзада эже буга чейин да биз сүйлөшүп кеткенбиз. Чындыгында балериналар ушунчалык тикесинен отурушат. Көптөгөн жылдардан бою алектенип жүрүшөт. Жана сизди да байкап, аябай ички, аябай сулуу айым экенсиз. Сизге дагы келип бергениңизге ыраазычылык. Жана бүгүн биз балет деген эмне деген суроону телекөрүүчүлөргө узатып, балет Кыргыз Республикасынын тарыхы тууралуу айта кеттик. Жана сиздин биринчи кезекте кандай суроо жаралып атат десеңиз, анткени көп жылдан бою сен эмгектенет экенсиң. Балеттин аркасында, ушу кооздуктун, сулуулуктун аркасында эмне жатат, айтып бериңизчи. Эми албетте балет деген бул эң оор, кыйын, кандай десем, ошондой кесип да. Аны биринчиден сүйгөн адам эле баардыгын жеңип чыга алат. Ошондуктан биринчиден балет кесипти сүйүш керек. Ошонун баарын чыдаш үчүн. Чыдап, баардыгын өтүп, кийин анан албетте сен чоң, кандай десем, баягы баардык чыгармачылык жолду өткөндөн кийин кана түшүнөсүң да, ошол жеңил болуп калат. Сиз ушу кызыңызга жүрөгүңүз оорубайбы? Анткени ыйлаган күндөрү да болот болуш керек. Сиздер өзүңүз да, биз да аны сезбей атабыз да. Биз да билбейбиз кандай да гана оорчулуктар болот. Айта кетейин. Сиздер болсо билесиздер. Алдыда эмне муну күтүп атат, баарын билесиздер. Анан жүрөгүңүз оорубайбы? Чындыгында мен өзүм баягы ошо балет жолун өткөндөн кийин билем да, кандай оор, кандай кайсы жери жеңил. Анан атасы деле каршы болгон, барбай эле койсунчу деп. Мен айтып атам, эмнеге бара берсин. Мен чыдадым, кызым да чыдайт. Мен чыдадым, кызым чыдайт. Биринчиден ден соолугу жакшы болот, экинчиден ушу өзүнүн мүнөзү да жашынакай болуп чоңоет, өзүнө керек болот. Үчүнчүдөн музыка менен дагы чогуу байланышта болот, бий болот деп өзүнчө баягы саморазвитие да болот да. Алтынай канча жаштасың? Айзада 8 жаштасың. Балет менен алектенгенге канча болду? 2 жыл болду. 2 жыл болду. Эмнегедир бул суроону бердик, анткени Нурлан экөөбүз дагы ошо балет жаатында бир студиялардын бирине барганбыз. Ал жакта ошол станоктун алдында бул жол менен 6-7 жаштагыдай кыз турат, анын жанында хореограф турат, анан урушуп кыл муну, тикеңен тур деп атса, көзүнөн жаш агып жатат. Көзү кып-кызыл элестетпе, көзүнөн жаш агып. Өзүн эч таштаган жок, ошол ыйлап жатсага турат да. Ошону карабайсыздарбы? Балет биздин кесибиз, ошон кичинекей жаштан эле балдарды үйрөтөт, тарбиялайт. Эмне дегенде мүнөзү мындай кандай бекем болуш керек да өзүчү. Чындыгында баягы балеттин движениялары абдан оор. Анын баардыгын жеңип чыгып, баягы күнүгө репетициядан жасап, баягы усовершенствие деп чоң деңгээлге жеткириш керек. Бир кыймыл аракетти эле ушу канча саатта сен тегеренип үйрөнүшүң керек. Ошондуктан сен чыдамкайлык болушуң керек да. Ыйласаң дагы, бүтүн ооруса дагы, көңүлүң жок болсо дагы, сен кайра келип эле күнүгө келип, кайра эле кайталап жеңишиң керек да. Сиз өзүңүз канча жашыңыздан бардыңыз? Мен ушу 9-10 жашымда эле баргам. 9-10 жашыңызда. Профессионалдуу балет 9-10 жашта башталат. Ушу убакытка чейин сизде ой чыккан эмес беле? Жок, таштайм, болду, чарчадым деген. Андай моменттер болот, бүт баардыгында эле болот. Баягы кандай десем, подростковый маал болуп калат го, ошол кезде кыйналасың, жанагы биздин балеттик движениялар оор болуп калат, программасы кыйын болот, аны жеңип чыгыш деген күнүгө айтып атам го, кайталаш керек. Кайра эле келип эле жана станокту кармап, жасай бересиң, көзүңөн жаш кетсе деле жасай бересиң. Кайра мугалимди карап, күлүп, барды сонун деп көргөзбөйсүң да, бизди ошентип тарбиялап коет, ошентип өстүрөт. Ошондой учурларда көңүлүңүздө эмне эркеттир? Кантип сүйүп калдыңыз? Кантип түшүндүңүз? Ооба, бул меники, муну мен өмүр бою. Анда да эмоцияны билгизбейсиңиз керек.
ооба жок, мен өзүм мына кызымдай эле кичинекей кезимден баштап эле балетти аябай жакшы көрөт элем да. Садиктен баштап эле билей берет элем. Ошондуктан апам дагы баягы көп театрга алып барып, Курчак театрына, башка классикалык музыканы угуздуруп, ошентип жүргөн кезде эле сиңип калганда, анан балетке барам деп мени баягы тандап кеткенде макул деп беришти. Ойлонуп, кандай болбосо дагы ошентип беришти. Өздөрү балет искусствосундай болбосо дагы түшүнүштү да. Эмне дегенде менин мугалим Айдайра Нушкурбекова туура түшүндүрүп берди. Ошо ата-энеге туура түшүндүрүш керек да. Анан баягы мен таштайм деген кезге келгенде атам айтты: "Ай, кызым, сен баштагандан кийин аягына чыкпайсыңбы? Уят го эми. Москвага барып алып, анан кийин мен билебейм, мен кайра кетем деген болбойт. Сен баштадың, аягына жет" деп. Анан ошол сөзү мага эсимде калды, кой, чыдаш керек экен деп аягына чейин. Мындай суроодо сиз деген Алтынай деген кийинки убактарда мындай болду, тажадым деген убакыттар болуп калды. Сиз кандай эмне сөздөрдү айтасыздар бияка? Эжей тияктуу урушуп атса, кыйкырып атса, ыйдап келген учурларда эмне деп айтасыздар? Мен айтам да, биринчиден профессионалдуу бул өнөр болуп атпайбы? Өзү жакшы көрүп, мен азыртан эле айтам, чыдаш керек деп. Чыдабасаң да баштаба, анда башка эле кесипке барса болот. Гуманитар жакка барса болот, же ошол эле музыкага кайрылып кетсе болот, же сүрөткө кайрылса болот. Кызым сүрөттү эле тарткан жакшы көрөт. Эң сонун жана буга чейин Нурлан экөөбүз Кыргыз Республикасынын балетинин тарыхы тууралуу да талкууладык. Ошол эле Бибисара Бишеналиева жана да ондогон балериналар тууралуу жана азыркы учурдагы балеттин абалын айта кетиңизчи. Элдер келишеби? Канчалаган адамдар келишет? Биз да качан барып калалы? Буюрса сезон ачылсын. Сезон ачылганда көп спектакльдерибиз бар биздин театрда. Эми абалын айтканда чындыгында бул башка бир оор тема деп ойлойм да. Эми бул жерде карап турсам азыр ким күнөөлүү? Артисттер күнөөлүү деп дагы айта албайм. Баягы биздин өлкөдөгү акыбалга караштуу болуп калып атат да бул нерселерчи. Эмне дегенде баягы өзүңөр билгендей эле бир биздин эме болуп калды, переворот болду, кайра революция болду. Ошонун баардыгы тиешелүү болуп калат экен да биздин балетке делечи. Анан ошондуктан баягы биздин жаштар көрүп, өлкөдө акыбал кырдаал оор болуп калса, алар дагы башка жака кеткиси келет экен. Көбү кетип калды. Баягы биздин бүтүп аткан муундарыбызды биз жоготуп алдык. Жакшы балдар кыздарыбызды жоготуп алдык. Алар бүт чет өлкөдө азыр иштеп жатышат. Белгилүү бийчилер болуп калды. Сиз эле билгендерден айтып кетесизби, кайсы өлкөлөрдө жүрүшөт? Сиз тааныгандардан да. Канадада жүрөт. Элдияр деген, Данияров деген бала аябай мыкты сонун билеген. Анан Астанада да кыздарыбыз жүрөт. Санира Шаралиева деген, Владивостокто жүрөт. Надырбек Канат деген бала бар. Азыр Мариинский театрда Роман Кулов деген бир жигит балабыз бар. Ошентип эле баарды чачырап кетишти да. Эми ал баягы азыр бутуна туруп калгандар. Анын артынан кеткен балдар кыздарда абдан көп. Ошондуктан баягы балетти өнүгүп өстүрүш үчүн бир эле баягы биз айтабыз да, биздин өлкөбүз караш керек, биздин президент көңүл буруш керек, же Министерство культурада колдош керек деп. Мен ойлойм, анын ичинде өзүбүз да аракет кылышыбыз керек. Жада калса көрүүчүлөр дагы. Көрүүчүлөр дагы, ошо көрүүчүлөрдү биз тарбиялашыбыз керек. Баягы ушул эле мектептен башташыбыз керек. Тарбияны беришибиз керек да. Балет деген бул эмне деген искусство, эмне деген өнөр, кандай деген кесип болот. Ата-энелерге биз жакшы маалымат, туура маалымат беришибиз керек. Анан ойлойм, баягы көп мастер-класстарды көрсөтүп, чакыруу театрга, ошол эле мектептен класс менен же 2-3 классты кошуп туруп театр, опера, балетке көрсөтүп, баягы ички дүйнөсүн көрсөтүп берсек, мен ойлойм, алар да түшүнүп баштайт да. Кийин спектакльге келгенде оңой да болот.
музыка кандай оркестр ойлоп көрүңүздөр 100 канча оркестр баягы эмелер музыканттар отурат. Андан сырткары балет сахнасында бир 50-60 чактуу артисттер бийлешет. Андан сырткары баягы костюмду кийгизип бизге жардам бергендер дагы бүт баягы кандай десем ички биздин дүйнөбүз да. Мындай ойлосоң, сахнада 2-3 киши жүрсө, сахнанын артында да бир 50 киши жүрөт экен да. Ошондой. А күнүгө тренировка кылып, спектакльди жаратыш үчүн албетте жаңы спектакль болсо 3 ай 4 ай кетет. А күнүгө репертуардык пландагы спектакль ал 2 жуманын ичинде репетиция болот. Репетиция жөнүндө дагы бир бөлүгүбүздө сүйлөшө кетели, анткени жакын арада алдыбызда жарнама келет, жарнаманы көргөндөн кийин мына азыркы эң кызыктары башталат да. Сахнанын артында эмне болуп атат? Канча жолу сөөгүңүздү сындырдыңыз эле? Балким азыр Жеки Чандын рекордун коюп кетебиз. Биздин телекөрүүчүлөргө азыркы учурда жакшы бир анонс катары айта кеттик. Биздин коноктор кичинекей белек даярдап коюшкан. Албетте кыймыл аракетинде практика жүзүндө дагы биз балеттин бир нече кыймылдарын да көрүп алабыз. Эч алыстабаңыздар. Эгерде сиздерде дагы өздүк суроолор пайда болуп калса, 0508 400 100 номерине узатсаңыздар болот. Ошондуктан мына биз деле бияктан байкасак деле Алтынай деле 6 жашында дедиңиз, бара баштаган. 1-класстан бара баштады. Баары жакшы эле, мына биздин алдыбызда эле отурат, өзүңүздөрдүн балдарыңызды берем десеңиздер, бериңиздер албетте. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир аздын убакыттан кийин маегибизди улантмакчыбыз. Эч алыстабаңыздар. Мына эмеси көптөн күткөн убакыт сиздерге айтып койгонбуз. Кичине болсо дагы балериналар кантип балетке дегеле ушул бий жаатына өзүнүн даярдыгын көргөзүшөт. Албетте Айзада эжекебиз Алтынайды кантип даярдайт экендигин азыр толугу менен айтып берет. Азыр бизде кичинекей разогрев болот. Ошону көрсөтүп берели. Так, давай, Алтынай. Стопы тянем. Раз, на себя 2. И раз, на себя 4, еще раз, 2, 3, 4, по одному. Вот так. Мундарды биз кайра эметишибиз керек да, чоюп баягы подготовка жасашыбыз керек. Даярдык канча убакытты алат? 1 саат алат. 1 саат алат негизи. Анан ошондон кийин гана бий башталат. Эң сонун. Давай на складочку. Эгерде даярдыкты туура эмес туура эмес кылсаң дагы, кыймыл аракеттерди башкача кылып койсоң дагы травма алуулар дагы пайда болушу мүмкүн. Болот, албетте. Так, сделай мне бабочку. Бабочку. Өзүбүздүн терминологиябыз бар да. Ошондуктан. Так, наклоняемся. Вот. Давай, садись на шпагатик теперь быстренько. Так, по коврику. Стопы тяни, стопы. Айзада эже Алтынайдын өз мугалими бар да, туурабы? Ооба. Өзүм мектепте мугалими бар. Гульмира Турдубековна. Так, на правую ножку. Бирок үйдө дагы мен кайра карап жардам берем. Сиз дагы үйдө апа болгондон тышкары мугалим дагы болосуз. Бирок мен билишим боюнча мугалимдин сөз 100% да угушат. Сизди укпай койгон учурларда эмне кыласыз? Түшүндүрүп берем, кээде урушуп дагы айтам. Албетте. Камчыбыз илинип турат, көрсөтүп коем. Макул. На другую ножку. Так, молодец. Үйдө жазып атканда балким чогуу жасайсыздар. Ооба. Как раз биз карантин убагында кызым менен ошентип алектенип аракет жасап, убактыбызды кетирип аттык. Баягы туура эмес жасап калган кыймыл аракеттерин кайра оңдоп көрсөтүп берип аттым. Давай на мостик. Эң сонун. Мен бул жашоодо эч качан мынтип албайт окшойм. На коленке сядь. Чындыгында байкасаңыздар аябай кооз көрүнөт экен. Буну акырын шашпай жасаш керек. Резко жасаса да болбойт, баягы катуу. Муундарыбызды чоюшубуз керек, белдерибизди баардыгын ордуна келтириш керек да. Даярдоо абдан жакшы болуш керек.
Молодец. А теперь Папабызда чогуу отуруп десеңиз. биздин папабыз деген Ленинград академиясын бүткөндө. Биздин үй бүлөбүз боюнча баарыбыз билебиз. Анда үчөөңөр тең тизилип алып, жада калса балаңыз дагы, балдарыңыз Уулум дагы азыр Москва академиясында окуп атат. Каникулга учуп келди үйгө. Так, на мостик вставай, ножку подними. Азыр биринчи жылы окуп үйрөнүп атат Москва академиясында. Анан кечели жада калса эмеге Большой театрда биледи. Биринчи баягы выступлениялары болду. Всё, малыш. Эң сонун чоң рахмат. Алтынай, сага да ыраазычылык. Алдыда да биз кызыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Эң негизгиси өзүң алып жүргөн нерсени эч тааныба. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, биз бүгүнкү темабызды балет тууралуу талкуулап жатабыз. Конокторубуз азыр бизге кичинекей мастер-класс көргөзүп кетишти. Алдыда маегибиз күтүп жатат. Сиздер болсо бүгүн күнүм кандай өтөт деп ойлоп жатсаңыздар, жылдыз төргөсүнө назар салыңыздар. Негизи азыр билбейм, мен кадр сыртында туруп тим эле кызыгып аттым. Ушундай жасаса болобу? Анда дагы кичинекей болуп алып, биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда сиздер мастер-классты көрүп кеттиңер. Биздин конокторубуздан дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Бүгүнкү биздин студиябызда Айзада Тумакова, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана дагы Москвадагы Көркөм сүрөт академиясынын ардактуу мүчөсү, кызыңыз жаныңызда отурат. Алтынай Ахматова Базарбаев атындагы хореографиялык мектебинин алдындагы хореография багытындагы мектебинин 2-классынын бүтүрүүчүсү. Айзада эже, менде мындай суроо отурат. Баарына эле кызык болуш керек. Репетиция убагында кандай учурлар келет? Ушуп кеткен, бирдемке жыгылып түшкөндөр болот да. Же балким бирдемкеңиз сынып кеткен, тырмакты айтам да. Тырмагыңыз сынып кетет. Жана дагы ушу бут абалын, тикесинин ушу канчалай саат туруу, канчалык ордукту жаратат жана өзүнчө да аны үчүн бут кийим бар, жардам берүүчү, колдоп турган. Ушул тууралуу. Албетте, репетиция учурунда ар нерселер болот. Баягы биз деген адамбыз да. Ар кандай күндөр болуп калат, эмне дегенде көңүлүң кандай болуп калат, көңүлүң барбы жокпу, ошого карабастан сен репетицияда өткөрүп жасашың керек да. Анан кийинки учурларда ошо бийлеген партнер менен дагы кээде түшүнүксүз болуп калат. Баягы бийлеп аткан кезде тегеренип же дуэт деп коет, анын бардыгынчы связь, контакт болуш керек. Кийинки учурда же баягы партнер туура эмес коюп калса, сен жиниң келет, нормально кармабайсыңбы, бутуңду ордуна койбойсуңбу деп, баягы биздин пуантын пятачок деп коет. Ушу пятачокко түз турушубуз керек да. Анан кыйшык болуп калса, анда сен бутуң албетте травма алышы мүмкүн. Урсапты бирөөсүн. Ошондуктан партнердон дагы көп нерсе баягы эметет да. Андан дагы көз каранды деп айта алабыз, Ооба. Ошол эле учурда кармап калбай калса дагы мисалы. Андай да учурлар. Сизде болду эле? Бир-эки жолу болгон. Бир-эки жолу болгон. Жыгылып түштүңүз, Сиздин ордуңуздан эмес. Ким билет? Эми ал кезде, ал учурда баягы бир эле адамды күнөөлөш болбойт. Экөөбүз тең баягы туура эмес, албетте бирдемке болуп калдыбы, кыймыл аракет башка жака ооп кеттиби, ошондуктан болуп калат да. Ал баягы кандай десем, нормалдуу эле нерселер. Жана дагы бир суроо узаткым келип жатат. Балеринанын эгерде карьера түзгүн келсе, сөзсүз түрдө жалгыз адам болуш керек деп айтып кетишет да. Анткени 18 жаштан 35 жашка чейин менин изилдөөлөрүм боюнча балерина балалуу болуш керек деп көпчүлүк айта кетишет. Бирок сизди карап отурамын жана мен бактыңызга эч таасир этпегенин карап жатам. Сиздин өзүңүздүн ой пикириңизди ушул маалымат жөнүндө. Ооба, ал суроону мага көп беришет. Эмне дегенде баягы айтып кетсем болот. Миф болуп калганда балерина деген ушунчалык кооз, ушунчалык жеңил, баягы өзүнө эле карап эле бии менен алек болуп эле өзүн баягы кандай десем, бүт ички дүйнөсү менен, жан дүйнөсү менен жашаш керек. Мен ойлойм, азыркы балериналар 21-кылымда кичине акылдуу болуп калышты го деп.
кечке эле бий менен жан дүйнөсүн арнап эмес, ушу үй бүлөлүк багытка дагы акырындап көңүл буруп атышат. Айтып кетерим, ушу Москвада деле белгилүү балериналардын 2-ден 3 балдары бар. Мен дагы 3 балам бар. Бул эң кичинекей кызым. Жакшы. Айзат эже, азыркы убакытта көптөгөн тасмалардан көрүп калам, балетти азыркы орусча айтканда современный танец менен аралаштырып ийишет да. Бизде ошондой практика болду эле же болобу? Ал деген бизге кичине оорураак болуп атат. Модерн стилди биз бияка алып келе албай атабыз. Аракет болуп атат. Биздин хореограф, ушу жаш балдардан балетмейстерлер алар аракеттенип жасап атат. Бирок жасаганда бир эле баягы танцевальный номерди коюп калып атат да. А мындай чоң балетти азырынча кое албай атышат. Эмне дегенде ал стиль баягы Европадан, Западтан келип атпайбы, баягы чет өлкөдөнчү. Алар ошол стиль менен жашашат, ошону жакшы көрөт. Бул деген модерн, современный балет каяктан келип атат? Бул көчөдөн да. Көчөдө баягы современный хип-хопту билеп атып эле, анан акырындап ошо движениялар аракеттенип эле баягы модерн, современный балетке айланып калып атат. Бирок ушул заманбап бийин бийлеп жүргөн, мисал келтирели, 25 жаштагы эр мырза же айым болсо, ал балетти алып бара албайт андан кийин, туурабы? Классикалык балетти биле алышпайт. Ошондо болуп калат. Баягы бизде эки эмеге бөлүнүп калат да. Классический стиль и модерн стиль деп. Ошо модерн менен өсүп, окуп тарбия алган бийчилер классикалык балетти анча биле алышпайт. Бирок классикалык үйрөнүп баягы эң методикасын өткөндөн кийин модерн балетти биле берет. Албетте кичине оорураак болуп калышы мүмкүн. Баягы движениялар башкача аракеттенип кыймылдайт да, баягы туура эмес сезим болот. Бирок баары бир өзү абалын келтирип. Мен эмнеге буну сурап атам, негизи азыркы биздин жаштар көп деле барбайт да балетке. Андан кийин ошо азыркы заманбаптын бийин алып туруп, аралаштырып туруп, аны экөөнү бийлетип койсо, анан көбүрөөк жаштар келеби дейт да. Балким биздин жаңы мынтип туруп сиз көрсөтүп койсо сиздин бурун ошондой кылгандай болчу. Баягы в ногу со временем деп атпайбы, ошентип биз кандай эме болуп атса, ошого биз тең баягы аракеттенип жашашыбыз керек да. Ну, албетте азыр бизге кичине кыйынчыраак болуп атат. Бирок болот да кылса. Болот. Балким жакын арада алдыда бизде бул. Айсат эжеден биз да күтөбүз. Биз да барып көрөбүз. Ой, айтып көрбөйсүз өзүңөрдүн кишилерге келип ошондой кылып көрөлү. Анткени биздин дагы заманбаптын бийчилери аябай эле чет мамлекетке барып, ар кайсы конкурстарга да катышып атышат. Анан кийин андай бар. Сиздин артыңыздардан балким дагы андан ары да өткөтөбү дейт. Мына карабайсыздарбы, мен кичине баягы тарыхты айтып кетейин. Балет деген Италияда биринчи башталган. Анан кийин ошентип отуруп ал 15-кылым болуп атат. Кийин Екатерина Медичева деген аристократка итальянка болгон. Ал деген Генрих II деп экөө французский престол баягы эмеге баш кошуп Францияга көчүп келет да. Ошондуктан балет Италиядан Францияга алып келет. И эң биринчи азыр мына айтып кетейин, ушу спонсорлорго да. Айтып бериңиз. Ошол кезде Екатерина Медичева биринчи спонсор болгон балеттин. Өзү жакшы көргөн үчүн спонсор болуп, баягы бүт балет деген кооз нерсе да. Ага көп каражат эметиш керек, жумшаш керек. Ошентип баягы развитие балета Францияда болуп калган. И Францияда баягы ошон менен калып калган да. Эң баягы төрөлгөн эмеси Франция. Ошондуктан баягы биринчи балетти билип баштаганда жөн эле бир кадамды басып, ушундай эле кыймыл аракеттер болгон. Баягы көрүүчүлөр дагы катышып калчу. Анан кийин эле баягы 17-кылымдан Людовик XIV Францияда ал балетти өзү жакшы көрөт. Престолдо отурса дагы ойлоп көргүлө. Ошо Людовик XIV балетке катышчу экен. Өзү дагы билечү экен.
карабайсыздарбы? Ошентип баягы аябай өнүгүп калганда кызыгуу көп болуп калган элдердинчи. Анан кийин 18-кылымда Мария Тальони деген балеринаны уккансыздар. Моундай пуант менен баягы эң жеңилдикти көрсөтүш үчүн, буттун учу менен жүгүрүш үчүн ушу пуанты кийин жаралып калган. Эң сонун. Биздин сиздин дагы өзүңүздүн ой пикириңизди бөлүп, убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге ыраазычылык. Алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңыз дагы балет менен да алектенип жатат. Жана биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы балким ата-энелер бар. Кызымды балетке берсемби, же бербей эле койсомбу, же болбосо балким кичинекей балдар да отуруп алып кыялданып жатышат. Ошолорго сизге эркин микрофон сунуштайбыз. Мен биринчиден айтам ата-энелерге, балдардын өзүн караш керек. Баягы кичинекей бала 3-4 жашында эле музыканы угса, кыймыл аракет кылып, секирип, бийлеп же кайсы өнөрү бар экен ошону карап жүрүш керек да. Анан ата-эне деген колдош керек. Буту колдору узун, муундары жакшы, ийилчээк болсо, музыканы жакшы угуп, билегиси келсе, баягы албетте Курчак театрга алып барат, башка театрларга алып барат, көрөт, кайсы жака кызыгуусу бар. Анан кийин биздин азыр хореография окуу жайы бар. Чолпонбек Базарбаев атындагы. Ал жерде мугалимдер бар. Мугалимдерге келип, баягы сурап, консультация алса болот. Ошо кызым, балам кызыгып атат, эмне кылалы деп. Ошондо туура маалымат болгондо кийин профессияга келип калат баягы биздин кесипке. Чоң рахмат. Алтынайга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жана кичинекей балдарга эң негизгиси бул максатка жетүү жана кыял эмес. Ошондуктан Алтынай, сенин да кыялдарың орундалсын. Сизге дагы алдыда бардык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Эми болсо биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетмекчибиз, биздин кел чай ичели долбоорубуз аяктап калды, чайыбызды ичип бүттүк. Бирок биз өзүбүздүн конокторубуз менен убанта берели. Сиздер болсо дайым биздин телеканал менен болуңуздар. Балким кеч келип калсаңыздар, кечинде да кайталоосу болот. Анда да жетишпей калсаңыздар, эртең Cinemax телеканалында да кайталоосу болот. Ооба, кел чай ичели теледолбоору алып баруучуңар Нурлан Бейшебаев жана Сезим Имамадиева болду. кайрадан амандашканча.